Мындай айтканда биздин күрөш академиябыз кышында ар пятница болот да, балдар даярданып, биз стройка кылып атсак, же бир окууда окуп атсак, бир ой күрөштө турат да. Школьный формада кетип, кайра спорт немесинде кайтып келчү эле да. Бир балдарыбыз тең болуп, бир эскертүү менде көп болуп калып утулуп калгам да. Ошо мен чемпион болуп таза жеңишти утуп алдык. Кайтарма кылдыңызбы? Кайтарма приемна кетип түркмен болом. Грекский орех Грециядан эмес, şu жерден кеткен да. Наоборот. Наоборот, şu Кыргызстандан кеткен. Анан гректер ошо маалда дүйнөнү багынтып жүргөн маалында şu биздин жаңакты şu жерде жаңак. Ошолор тараткан үчүн баягы грецкий орех деп нам калып калган да. Şu жерде турабыз да. Эртеменде келип алып мында жүрөктү көтөрөт да мындайча айтканда. Сескендирип. Будан эми канча жол кыласың? Будан 10дон 4 подход, 40 жол. 10дон. Бир жумада. Мындайдан 10ду кыласың. 10ду кылабыз, анан эс алып дагы. Бул канча килограмм дедиңиз? Бул бир жагы 30дан экөө 60 килограмм. Дени Сак улут, Бакубат өлкө, биз спорт сүйөбүз, спорт менен жашайбыз. Спорт биздин жашоо. Мен ойлоп калдым, демек ар бир адамда аракет, мээнет, эмгек керек экен. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жер Арстанбап айыл аймагы, Жалал Абад облусуна караштуу. Бул жерге келген журналисттер эмнеге келди десе, сөзсүз түрдө ошол Арстанбаптын бир кооздугун көрсөтөйүн деп келди деп түшүнсө керек. Бирок биз бүгүн бул жерде дагы бир башка балбандардын мекени деп койсок болот. Арстанбапты ушул жерден Кыргызстандын намысын коргогон, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен Айбек Камуловдун спорт дүйнөсүн сиздерге ачып бермекчибиз. Биз менен калыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына Айбек мырзанын үйүнө келдик. Мына бул жерде Айбек мырза Абар экен. балдары менен турат. Саламатсызбы? Assalamu алейкум. Хош келиңиздер. Хош келдик. Аслан жергесине. Мен ойлоп калдым да, Айбек мырза. Мына сиздердин ушул айылыңыздарды көрүп, ушул жаратылышты көрүп, бул жерден сөзсүз бир көп эле балбандар чыкса керек. Бир ушул жерде жашаган карапайым калктын бир 70% деп коеюнчу. Ошонун бардыгы мындай спортко жакын, күчтүү балбан болсо керек. Ошондо бизде ушу чоңой өскөн үйүбүз шу жер. Ушул жерде. Бизде Арстанбап жергесинде кышында 6 ай кыш болот да бизде. Ошого байланыштуу биз 6 ай кышы менен баягы бекежилте күрөшөт элдер. Күрөшүп ар пятница күрөш өткөрөбүз. Мындайча айтканда биздин күрөш академиябыз кышында ар пятница болот да, балдар даярданып. Ошого сиз айтканда 70%, азыр 70ке түшүп калды. Мурда почти 100% эле. Өзүбүздүн баягы китеп тарыхтарыбыз бар, палвандар. Ошондо жакшы, природада, жайында дагы тренировка шарт жакшы. Сыртта эле мындай көктө тренировка кылганы шарттар жакшы. Аба таза, убакыттан кыска, 1 саат тренировка кылсаң жетиштүү болот да бу жерде. Шаарда 2 саат кыласың, бу жерде 1 саат. Сборго деп коет го баягы спортчулардын тили менен айтканда, ошо сборго Ысык көлгө барат, же болбосо чет өлкөнү алалы, мына Дагестанга ал жак бул жак. Бул жерде эч жакка барбасаңыздар. Бу жерде жайында эч жерге барбайбыз. Баягы Кыргызстан сборный командалар Ысык көлгө, башка жакка сборго чакырып калганда эле барабыз да. Башка командалар мененчи, команда менен чогуу. Сборго өзүбүздүн тоолор жакын, адырлар, ар түрдүү шарттар бар да сыртта. Тоолуу зона болгон үчүн. Ошого шу жерде жакшы шарттарыбыз болгон эле ушу
спонсор болуп калса эле бул жерде күчтүү олимпийский чемпиондорду чыгарса боло турган жерлер да. Өзүңүзгө кайталы да, мына канча жашыңыздан баштап ушул спортко аралаштыңыз? Биз ушу эсибизди тааныгандан бери эле күрөштү, биздин баягы улуттук күрөш болгон үчүн тойлордо күрөшү жок, той өтпөй турган ушундай неме болгон үчүн өзүбүз атабыз менен күрөшкөн. Жаш ушу кичине малыбыздан эле эсибиз тарткандан эле күрөшүп, Ушу балдарыңыздан эле. ушундай малыбыздан 5-6 жаштан эле күрөшүп, ошондон эле улам спортко кызыгып күрөшүп калганбыз жаштыктан эле. Кимдерди көрүп өстүңүз? Эми ушул жерде балбандар көп да, мындай атап өтпөйсүзбү? Бу жерде палвандар атага чыккан легендарлуу палван өзүбүздүн агайыбыз Солдат палван бар, Мулажанов Абдумалик Солдат палван. Андан башка дагы Медет палван, ошондой палвандар бар. Ошолорду көрүп, ошолорду колуна барып, прием үйрөтүң деп прием үйрөнүп, кемчиликтерди үйрөнүп, ошентип ошолорду ээрчип чоңойгонбуз да күрөштөн. Ак бияка ошолор жетелеп сыртка. Ошолордун ийгиликтерин көрүп, кызыгып истеп Биз ошо чоң акаларыбыздын, тренерлерибиздин ошо ат утуп алганын, машина утуп алганын көрүп, баягы пьедесталга чыгып, медаль таккандарын көрүп, ошого мотивация алып ошолордон. Ошентип жакшы ниеттерди кылып, мына өзүбүз дагы ошо немелерге жеттик. Кудай кааласа эми дагы мындан дагы көп ийгиликтерди багынтабыз деген максаттарда. Аркабыздан шакирттер чыгып атат, учениктер. Бир канчасы мировой аренага чыгып калды, Кыргызстан чемпионатына катышып калды. Ошондой кылып улантып кетип атабыз эми жолун улап. Аларга өзү китептер бар, тарых китептерде олордун аттары жазылды. Арслан өзүбүздүн тарых китептерибиз бар да. Кандай ушул айылдын балбандары тууралуу китептер бар. Арсланбоп айылынын тарыхы бар. Ошо тарыхта отдельно палвандар деп туруп жазып койгон да. 150 жылды биягындагы тарыхты жазган да. Ошондо бир кылымдагы палвандардын тарыхы бар да. Ким кандай болгон, ким канча ийгилик жараткан бүт бар экен да. Ошолорду тарых болуп калды. Тарых болуп, ошолорду окуп турабыз. Паланча палван экен, пистанча палван экен деп. Алыш күрөшү боюнча таанылдыңыз да, мына улуттук кур күрөш боюнча башка спортко барып көрдүңүзбү өзүңүз? Кызыгып көрдүңүзбү? Биз башка спортто жаштык кезибизде ушу 6-класста карате менен машыкканбыз. Карате жакшы, онда жакшы нерселер бар. Анан эмне болду анан карате жакпай калды? Карате жок, бизде каратеге мына жетелеп өстүрө турган адам турмуш тирилик менен агайлар ошондой болуп калып калдык да, баягы жетим козго окшоп калып калдык. Анан кайра эле биздин өзүбүздүн күрөш неме болуп, волейбол ойнойбуз. Волейболду жаштыктан эле азыр дагы ойноп турабыз. Разминка катары волейбол ойноп турабыз. Машыгуу. Денени чыңдоо. А так волейболду ак бияка областка чейин барганбыз ойноп. Андан областка чейин жеттиңиз? Областка чейин. Анда сиз волейбол жакшы ойнойсуз? Волейболду жакшы ойнойбуз. Бир досубуз менен бар, экөөбүз чогуу. Күрөштө чогуубуз, волейболдо чогуубуз. Бирок өзүңүздүн кызыгыңыз көбүрөөк күрөшкө болгон. Күрөшкө. Бир жерде иш кылып атсак, биз стройка кылып атсак, же бир окууда окуп атсак, бир ой күрөштө турат да. Бир ой күрөштө турат. Бир барбай калган өтүп кеткен күрөш болсо, биз укпаган күрөш болсо, уйку кебей, кандай барышым керек эле деп өкүнүп каласыз. Өкүнүп калабыз. Кыргызстандын кайсы бурчунда болсо барасыз? Барабыз. Алыш күрөш каерде болсо барабыз.
Мурда даже 2 күн мурда барып алат элек күрөшкө. Ошо алайга дагы 1 күн мурда барып, конок болуп, силердин айылыңарга. Ошо жерде ошондой кылып ойноп келгенбиз. Азыр федерация бар, сборный командадабыз. Чакырган жерине барып азыр да. Эми ушул бүт жерге барабыз деп атпайсызбы? Мына каражат маселеси да бул эң башкы көйгөйлөрдүн бири да. Мисалы сиз ушул чемпионаттарга барганда каражат маселеси кандай болот? Каражат маселеси көбүнчө өзүбүз колдон келишинче өзүбүз жаныбыздан барабыз. Анан баягындай айыл өкмөттөр спонсордук этип калса, барып келгенден кийин олар кичине жардам кылат. Ошондой жактары бар. Жол кирабызды төлөп, жатакананы төлөп. Кыйын эми акча алыш кыйын өкмөттөн. Мисалы мен ойлоп калдым да, мына спортчулар көбүнчө патриот болот экен депчи. Мында спортто ошол жок дегенде Кыргызстандын ийгилигин багындырган спортчу, ошого чейин туруштук берген мындай такай машыгууда жүргөн спортчу патриот болот экен деп ойлоп калдым да мен. Чыдаш кыйын экен. Чыдаш кыйын. Бирөө акча бербесе. Эмес, ошол каражат жагына да чыдаш керек турбайбы? Акча болбосо акыркы неме карыз алып болсо эми кетебиз да, күрөшкөчү. Тавакал кылып барабыз. Жакшы сорундар менен кайтабыз, ийгилик менен кайтып, орду толуп калат да. Келип карызды берип, ошентип жүргөн күндөрүбүз болду. Жаратканда бул кыйынчылыктар жуулуп кетет экен. Жуулуп кетип, место алып, бир пьедесталга чыгып, медаль тагынсаң, бар жок унутуп анча-мынча карыз деле секин кутулам да деп. Бизде айрыкча көбүнчө той күрөштөр болот. Той күрөштөрдө бизде сорун саят, тай, торпо, кой, акчалай сыйлыктар. Ошо жагынан биз тартып турат да, эми бу жерден тавакал кылып барсак, аерде призовой местолорго ээлешип жүрөбүз. Şu күнгө чейин определенный спонсор жок бизде. Улап бири-бирине улап. Эң көп сорун утканыңыз, сорун жөнүндө сөз кылып калдыңыз да. Бир күндө бир ушул мелдеште эң көп канча уттуңуз? Чоң сорундардан ат уттук да. Ат. Акчалай сыйлыктарым болгон. $1000 аяктаган 100 миңге чейин. Эң көп сорун ошо бир күндө бир күрөштө 100 миңге чейин ошондой сорундар болгон. Көбүнчө тай торпоктор 20 миң, 15 миң, $200, $300 да тегерегинде да. Ошо орточо. Ар кандай. Ар кандай. Мисалы улакчылар менен сүйлөшүп калсаң, эски улакчылар айтат да, бизге сорун мындай маанилүү маселе дейт. Мурдагылар. Мурдагы улакчылар, баштагы. Бизге ошол элдин намысы дейт. Мисалы Арслан баптан ошо улакчы башка жерге барып чапса, ушул улакчыга кулак ашпай калды деген сөздөн намызданат элек. Сиздерде кандай? Бизде дагы мурда ошондой эле. Сорун баягы айыл күрөш болот эле, турнирлер азыраак болот эле. Биз эми жаш кезибизде сал элешип калдык ал немеге. Сайыл күрөштөн бирди чапсаң, бир айландырат элди. Айландырганда элден акча түшүп калат да. Өзүнүн сорунунан ham элден акча түшүп калат. 20 сом, 10 сом. Баягы айландырып жакшы бросок кылсаң, ошондо баягы шедри болуп туруп, майда акчаларды аксакалдарга берилет эле да мурда. 70% тарап кетет эле. Ал маалда баягы элдер бири-бирине немеси көңүлү жакын, үйдө бир иш кылсаң келип туруп жардам берет эле. Мындайча айтканда сорунду элге таратат эле мурдагы палвандар. Анча-мынча иштер болсо, элдер келип туруп, үйдө иштерди кылып, там салса, жардам берип, огород кылса дагы ашар кылып жардам берип, ошондой болот эле. Ошонун немесинен мурда сорундар таратып салат эле да. Үйгө алып келген тагдырда ham келип бардыгын топтоп, кой болсо койду союп жедирип, ошондой биз да жаш кезибизде ошондой немелерге илешкенбиз. Сорун неме эмес эле, маалымбыз. Азыр башкачараак болуп калды. Азыр келип туруп, уста иштетесиң үйүңдө, тириликке иштетиш керек болуп калды, ошондой болуп калды. Мурда үйдө тирилик бир иш баштасаң, эл ашар менен кылып койду. Палванды сыйлап. Палванды сыйлап, ошондой. Мурда ошондой эле. Палвандарга чоң-чоң эге турган эгиндерди берип, ушундай өзүнүн немелери бар эле, льготалары бар эле. Азыр дагы бар эми, жок эмес. Бирок, в общем, алып караганда сорунду алып келбесең үйгө, эртең күрөшкө барбай турган башка тирилик кылышың керек болуп калган мезгил болуп калды, ошого сорун алып келиш керек болуп калды үйгө. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ар бир атактуу чыгаан инсандардын артында эки аял турат дейт. Бири энеси, бири өмүрлүк жары. Туурабы эже? Туура. Эне биринчи ушу
даражага жеткиче баланы тарбиялап, жакшы карап, андан кийин үйлөп, андан кийинкисин ушул аялы аракет кылып баары жокко аялын дагы ушул даражага Аялын өткөрүп берет экен да. өткөрүп берилет. Эрте кетип кеч келип, ушул немесине ылайыктуу аял жакшы келиним. Ушул 3 балалы болду. Келиниңиз мактап айтыр, азыр огото. Сиз өзүңүздүн мына жолдошуңуз тууралуу айтсаңыз да, ушул Айбек мырзанын атасы тууралуу. Кандай инсан эле, мындай мүнөзү кандай эле, анан кандай спортчу эле бул балаңыз? Аябай Кыргызстандын намысын коргогон мыкты жигит болду да. Атасын тарттыбы же сиздин ата тарабыңызда бар беле? Кандай болду бул? Бул атасы немеси катуураак адам болгон, раматылык. Анан бирок жакшы семьяга жакшы отчу камкор ата болгон. Бирок мунун немеси өзү ушундай тагаларынан неме болгон да буга. Ата жагында жок беле? Ата жагында. Ата жагында эми бар аз-маз. Бирок өзүнүн аракети чоң болчу мунун. Кичинекейинен эле ушундай мектепке школьный формада кетип, кайра спорт немесинде кайтып келчү эле да. Мектеп формасын кийип мектепке кетет. Анан үйгө келгенде спорт кийим менен келчү эле. Ушундай кичине малынан ушундай немеге жакшы спортко аракеттери. Өзү ушунчалык күрөшүп, өзү тырышып аракет кылып ушул немеге жетти. Андан биягын агайлары жакшы. Колдоп. Достор, ушундай болду. Сиз кандай ошо кичинесинде мындай колдой белеңиз, мындай макул эми спортчу болсун дей белеңиз, же башка бир кесиптин ээси болсун, же мугалим болсун, же бир жазуучу болсун, же дагы бир башка кесиптин ээси болсун деп тилечү белеңиз, же спортчу болсун деп эле кичинеңизден тилей белеңиз? Жок, өзүнүн ушуга немеси бар үчүн мейли деп неметкенбиз да. Өзүнүн аракети башка нерсеге кайсыга кызыкса ошого колдоо көрсөткөнбүз да. Колдоо көрсөткөнбүз. Ошентип отурчу элек. Азыр эми мына жогоруда айткандай Кыргызстандын намысын коргоп атат, көптөгөн ийгиликтерди жаратты. Сиз эмес мына Арслан Бабайлы, Жалал Абад облусу, Кыргызстан бүт сыймыктанат да. Ооба. Сизчи? Мен дагы күтүлбөгөндө эле ушундай болуп кетти да, отурсак эле телевизор көрүп, ушинтип чыгып калса, ушундай чемпионат болду, дүйнөгө таанылып деп. Сүйүнүп баарыбыз. Бул качан болду? Ушуну айтыңчы, чындап эле. Биринчи жолу көрүп калдыңыз да? Ооба, биринчи телевизор көрүп отуруп эле спорт каналына коелучу деп эле койсок болуп атат. Балаңыздын аты аталып атат. Ооба, аталып атат. Эмне болду анан? Кандай болдуңуз? Раса чоң немеге түштүм өзүм да. Толкунданып, бир ыйлагым келип, бир сүйүнүп, Кудайга шүгүр. Аракет кылсаң эле Кудай өзү колдойт экен деп отурдук. Ошентип жакшы, Кудайга шүгүр. Кыргызстаныбызда ушундай балбандар көбөйө берсин. Булардын ден соолуктары чын болсун, семьясы менен жакшы болсун. Ушул балдарын убайын көрсүн. Мына неберелерим да чоң жакшы кыргыз элибизге пайдасы тие турган балдардан болуп чоңойсун. Амин. Сиз эми ушинтип бата берип, ушул эненин эң чоң салымы ушул да. Ооба. Баласына ыраазы болуп, батасын берген, бул мындан өткөн колдоо жок да. Ыраазымын бардык ушу балдарыма. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Башка балдарыңыз дагы спортчу? Жок, бирөөсү шофёр, чоңу. Ал бул спорт, андан кичинеси немеге окуган, мектепке окутуучу. Мугалим турбайбы? Мугалим. Анан кичине кызым ал турмушка бергенбиз. Ушу. Жана Бали Айбек Камулов азыр атаандашына өзүнөн ашыра ротонтон бирок
Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз эми Айбек мырзанын болушунча ошол спорт дүйнөсүнө сүңгүгөн аракет кылып атабыз. Бул жагы эми Айбек мырзанын өзүнөн. Айбек мырза, мына жерде сиздин ийгиликтериңиз аябай эле көп экен да. Ар бирине токтолуу бул биздин убактыбыз жетпейт. Мына жерде сиз өзүңүз бир аябай мындай кандай десем, татаал болгон беттештериңиз бар да, турнирлериңиз. Оор болгонбу? Оор болгон сиз үчүнчү. Ошолорду айтып берсеңиз. Кече жакында Азия чемпиону болдуңуз. Аны акырында сөз кылайлы. Кайсылар эсте калган? Оор болгон ушу 2018-жылы мына Гран-при Байман Эркинбаевдин күрөшүндө. Ошондо финалда 2-место болуп калгам. Бир балдарыбыз тең болуп, бир эскертүү менде көп болуп калып утулуп калгам да. Бирок сиз эскертип алып калдыңыз. Эскертип алып калып, ошо раза мындай оор болуп, мындай өкүнүчтүү болуп. Кандай болот мисалы ошондо мына өзүңүз мындай утканга көзүңүз жетип, же болбосо ошондой упайыңыз тең болуп, бирок утулуп калсаңыз кандай мындай болот сизде? Аябай мындай өкүнсөңүз керек. Өкүнүп, күчүң толуп иштете албай, ушундай бир калети болуп өзүң башкача бир момент болот да. Ошибка кетирип койдуңуз. Өзүң ошибкаң билип, эмнеде ошибка болуп калып, ушуну жасабасам ушундай болот эле деген неме ой максатта переживание болуп, медаль тагып немеден түшкүчө кичине настроение болбой ошондой болот. Андан кийинкиси быйылкы Кыргызстан чемпионаты болду. 2022 быйылкы чемпионат Кыргызстанда алдынтан көчмөндөр оюнуна, анан чемпионат Азия күрөшөт, чемпионат Кыргызстан уткандар тандоо немеси болгон үчүн бул аябай көп даярданып, Аканов Чыңгыз агай өзү сбор кылып, даярдап, сборлорду неме кылып, раза неме кылып бардык. 12 секундта анан өзү бир бросок жасады, өзү ошибка кылып, анан балды мен алып, ошо менен чемпион мага болуп кетти. Үмүт үзүлүп калды эле, эми Кудай өзү жардам бербесе мен күчүм түгөт деген ичимде неме өттү да. Ой болду. Ой болду, анан күтпөгөн жерден эле ушундай болуп чемпион болуп калдык да. Быйылкы ушундай ошол акыркы немеде. Тандоо турунан өтүп анан ошо Азия, бул жактарга жолдомо аласыздар. Жылында бир жол чемпионат Кыргызстан болот. Чемпионат Кыргызстандан уткан балдар сборный Кыргызстан болуп, ошо каерде күрөш болсо, ошого сборный команда барат да. Ошого сборный командага кирген тандоо болду эле ошондо. Сиз алыш күрөшү боюнча эле мындай катышып турасызбы турнирге, же кыргыз күрөш ошол бүт кайсыдан катышасыз? Жок, кыргыз күрөштөн катышпадык. Катышпадыңыз? Кыргыз күрөштө травмасы көп болгон себептүү кыргыз күрөш турнирлерине катышпадык эч. Жакын ортодо болсо эми эч барбадык. Биз жаштыгыбыздан ушу өзүбүздүн алыш күрөштө чоңойгон үчүн мындан башка немеге барбадык. Өзбекстандын кошун мамлекеттерде күрөштүн аты эле башка, бельбо, алыш деп. Тажикстанда эми аты эле башка, камарбанди деп. Ошолорго бара беребиз. Бирок ол ошо алыш күрөш, эрежеси алыш күрөштө, Сизге суроо да, мына коомчулукта мен көп угам да, анан комментарийлерден да окуп калам. Кыргыз күрөшү өзү мына алыш күрөш болуш керек эле, кыргыз күрөш болуп катталган. Анан мына кыргыз күрөштүн эрежесине бир аз мына карапайым калк нааразы да. Колун чыгарып ийгени, чалганы, мындай бир аз жакпайт дегендей пикирлерди көп калтырышат экен да. Мен окусамчы, алыш күрөш чыныгы балбандардын, чыныгы биздин кыргыз батырларынын күрөшү деген пикир көп экен коомчулукта. Туура эле, коомчулуктун пикири туура. Бунун себеби мурда мындай кол чыгарган же бир касание болгон адам утулган да. Эми биздин дүйнөлүк немеге кирген үчүн алыш күрөш, баягы Европа мамлекеттер, Орус мамлекети ушундай башка ушу алыш күрөштү кабыл алган себеби ушу бир кол чыгарганга эскертүү берип, ушундай кичине льгота болду да аларга. Ошон үчүн бул алыш күрөш Европа мамлекеттери кабыл алды. Биздин туура элдин ою мурда ушундай биздин ата бабаларыбызда ушу кол чыгарган утулат эле да. Кол курдан чыккан таза даңгал күрөш деп. Жыгылса да чыгарбай жыгылат. Утулат эле. Элдин айткан немесинде жан бар экен. Жан бар, мурда ошондой эле. Эми баягы спортивный турнир катары болуп, спортивный немеге кирип калганга кичине өзгөрүүлөр болду да. Болбосо чет мамлекеттегилер кошулуш кыйыныраак болуп калабы ошондой.
Азия чемпионатында жакшы коматтуу неме болду. Ушу медал Азия чемпионатынан уттук ошону. 21 май күнү болду. Күрөштө 8 мамлекет келип, круговой күрөш болду. 8 команда бардыгы бири-бири менен күрөшөт. Круговойда. Бардыгы менен күрөшүп чыкты. Бардыгы менен. Бир эле ушу неме индиялык палван чыкпай койду. Калган бары менен 6 круг. Мага чыкпай койду ал. 3-кругда отказ берди. Калган палвандар бардыгы менен Иранс менен, Монголия, Түркмөн, Өзбекстан, Казакстан, калган ушу 6 мамлекет менен бардыгы менен күрөштүк да. Финалда, полуфиналда Өзбекстан менен күрөштүк. Өзбекстандын командасы эми күчтүү, палвандары күчтүү. Жакшы о бал менен неме болуп, бал менен утуп алдым полуфиналда. Анан финалда Түркмөн палван менен күрөштүм. Түркмөн палваны берки палвандардан айырма жагы түркмөндөрдүн. Алар защитада жатпайт да. Защитада жатпайт, кирет, иштейт. Ошого ошондой кирип, аракетте болгон адам жагат да эми мындай. Достойный соперник да. Сиз ыкма колдонгонго жакшы дагы да. Контр кылсаң болот, ошондой немелери бар. Негизи өзү защитада туруп жатып алгандан баягы сага иштеген адам достойный соперник да. Ошого финалда күрөшүм өзүмгө мындай жакты да. Палван соперник сыйлай турган соперник. Кандай экен өзү? Мындай физикалык жагы, ыкма жагы кандай күчтүү? Физикасы жакшы экен, анан эластичный жагы, техника бар жок жакшы экен да. Мектептерде бар да күрөш, өзүнүн улуттук күрөш. Мектептерден даярдап чыгат. Атайын, Атайын. Эми бизде дагы жакында мен угуп калдым. Алыш күрөшүн мектептерге киргизебиз деген аракет болуп атат. Эми Кудай буйруп мектептерге кирип калса, бизде дагы Кудай кааласа дагы номер 1 болуп алыш күрөштөн алып. Анан бул немеде ошо Азия чемпионатта мындай бир директорубуз өзүбүздүн Аканов Чыңгыз агай өзү балет этип турду. Сборный Кыргызстандын алыш Кыргызстан команданын Каныбек агай жетектеп, ошо экөөбүз сүйлөштүк. Мен өзүм коронный приемум бар, кайтарма деген. Ошо прием жасап айтасың деди да, агайчы. Агай айттым, ага ушу жакшы ниетте немеге даярдап атам, финалга. Көргөзбөй атам, могу палвандарга коронкамды көргөзбөй атам. Бардыгын бир приемга иштеп атам. Кечеги Азия чемпионатында Азия чемпионатта бул. Болду деди, чыгып кетип атканда ошо Каныбек айтты, палван баягы даярдаган приемду жасайм финалда. Деди эле, бир аракет кылдым, 2 аракет кылдым, өтпөдү, кетпеди. 3-сүндө өтүп кетти да. Коронный приемга чыгып кетти финалда. Ошо мен чемпион болуп таза жеңишти утуп алдык. Кайтарма кылдыңызбы? Кайтарма приемуна кетти Түркмөн палван. Ошентип насип кылган экен. Биринчи күнү 90 килода чемпион Азия болдук. Анан 22си эс алып, 23-ү дагы командой күрөш болду. Командой күрөштө Өзбекстан палван чыкты финалда. Финалда Өзбекстан палваны биринчи күнү полуфиналда уттум эле. Финалда дагы аны утуп, экинчи кругда Иранс менен күрөштүм, биринчи кругда Монголия менен күрөштүм. Ошентип 3 бала менен 23 май күнү 3 бала менен күрөштүк. Ошондо командойда Кыргызстан биринчи месттен алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, аркабызда шаркыратма турат. Бул Арсланбабтын эң кооз жерлеринин бири эле эмес. Ушундай Арсланбаб өзү негизи бардыгы ушундай кооз экен. Турабайбек мырза, мен сизге бир суроо берейин атам да. Сиз
спорттун артынан канча өлкөгө бардыңыз, анан салыштырып көрдүңүзбү өзүңүздү Кыргызстаныңызга? Бир мамлекеттерди канчасына барсам дагы көп жерди айландык. Көп мамлекеттердин ар райондоруна, региондоруна бардык. Бирок баары өзүң туулуп өскөн жер Арстанбап өзүбүздүн ушу неме кылып турган, жашап турган жерде кооз жерди көрбөдүм да. Көрбөдүңүз? Көрбөдүм. Эң кооз айланып эле, келип атып эле абасынан эле сезип өзүбүздүн айылга келдик деп. Муз дагы абасынын айырмасы чоң да башка жерлерден. Мындай кооз жерди көрбөдүк. Эми туулуп өскөн жер десек да болот. Анан дагы эми реально эле чын-чынына келип айтканда эми кооз жер да бир. Ушунча элдер келип атат го кооздугунан. Ошол үчүн келет. Кооздугунан келет. Сизге бир суроо да. Мынал тамактануу боюнча берейин. Мисалы, ар бир спортчунун өзүнүн режими болот да. Уктап туруу боюнча, жүрүм турум боюнча, ал эми тамактануу боюнча да режим бар да. А сиздерде кандай? Бизде уктап туруу эс алып турганда ошо сборлордо соревнованияга жакын ушу 2 шаркыратма бар, бир кичинекай бар, анан чоңу бар. Тренировка маалында ушуга эртең мененде намаздан кийин пешком каттайбыз да ушакачы. Ушак эч ким тынч маалда ушу шаркыратмага келип, сууду угуп, ушундай эс алабыз өзүбүзчө. Анан тамактар бизде основной грецкий орех, жаңак токой болгондугунан бал менен асалды аралаштырып, ого майыз кошуп, эртең мененде кечки маал бир кашыктан жеп турабыз. Биздин мындайча айтканда кошумча тамагыбыз ошо. Бизде ушу биягы 680 000 гектар жаңак токой. Бизде основной күчтүү тамагыбыз жаңак. Жаңактын майын кышында жаңактын майын, маңыздын майын. Бизде өзүбүздүн кальменде деген тамагыбыз бар. Ошон кылып суукта ошону жейбиз. Ал өзгөчө башка жерлерде ал тамак жок. Өзүбүз бизде ал. Буюрса бир кышында келсеңер бир кальменде кылып жейбиз да, жаңактын майынан. Жанагы уламыш сөз бар да, тарыхта айтылып жүргөнчө, бул жерде баягы гректерден калган жалаң воюндардан тарагандар деп сиздерди айтышат да. Ошол грек жаңгагын айтып атасызбы ошондо? Грецкий орех. Негизи грекский орех Грециядан эмес, шу жерден кеткен да. Наоборот. Наоборот, ушу Кыргызстандан кеткен. Анан гректер ошол маалда дүйнөнү багынтып жүргөн маалында ушу биздин жаңакты шу жерде жаңак. Ошолор тараткан үчүн баягы грецкий орех деп нам калып калган да. Негизи өзү гректер шу жерден алып кеткен дейт жаңактын. Бунун себеби эң мындай баягы өзү жаралган жаңактар, Кудай Алла Таала жараткан жаңактар бизде да калган мамлекеттерде өздөрү эгип өстүргөндөр. Бизде кадимки эле кылымдар 10 кылым, 20 кылым нар жагындагы жаңактар бар да. Жаңак токой ошондой бизде. Эгип өстүргөн адам жок бу жерде. Мен түшүнүгүм боюнча, мисалы, башка жактыкта кыйыштырып мындай өстүрүп, көбөйтүп, атайын өздөрү. Бул жердегилер табигый өзү өсүп чыккан. Табигый өзү бирөө эккен эмес, эксе мындай порядка менен эгилет го, бу жерде өзү жаралган да, ошо кылымдарын даже билишпесе керек бу жердин баягы немелер дагы. Тарыхчылар дагы кылымдарын билбесе керек. Ошондой чоң жаңактар бар. Шу жерде турабыз да. Эртең мененде келип алып мында жүрөктү көтөрөт да, мындайча айтканда, сескендирип. Чукур дем алат да. Бул жерде келип туруп, бияка карап, баягы чукур дем алганда өпкө немеге толот да, өпкө кеңейет да. Өпкө кеңейет, жүрөк жакшы иштей баштайт да бу жерде. Жүрөктүн сезимдери күчөйөт. Ошондой пайдасы өпкө менен жүрөккө основной. Демек бул жерге жүрөк оорулар келсе жакшы келет. Жүрөк оору, баягы өпкө оорулар шу жерге келип эс алат да көбүнчө. Биз дагы ошого жүрөк, өпкөгө аба толуп алып, ошого келип турабыз шу жерге. Жана Бали Айбек Камбулов азыр атаандашына өзүнөн ашыра рахмат, бирок
Ata, bir mangaslar mı? Ama az çabukların öpüyorum. Çabukların gözleri yiyecek. Sen değil mi? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sekin arkasını yıkarken Айбек мырза, мына спорт залыңызда турабыз. Бул жерде канча спорттун түрүнөн машыктырасыз? Бұл жерде біз бір эле алыш күрөшүнөн маштырабыз, анан кээде болуп калса боксерлор келип калат, кыш бекерчиликте. Башка спорт түрү биздин айылда. Сиз өзүңүзгө тиешелүү алыш күрөш. Бизде главный немеси алыш күрөш. Официально 6 жылдан бери иштеп атабыз. Неофициально бир 10 жылдан өтүп калды. 10 жылдан бери балдар эч аркабыздан ошентип 10 жылдан өтүп калды. Тренер болуп иштегенибизге. Тренер машыктыруучу болгону менен спортчу болгону кандай айырмасы бар экен? Экөөнүн айырмасы чоң. Тренер болгондон кийин күчүң жарым эле тренерликке балдардын немесинен коротосуң, нерв кетет, убактың кетет. Өзүң 2 саат машыксаң, окуучуларга 2 саат, 2 группа болсо, 2 группага 4 саат убакыт бөлүп сабак өтөбүз да. Айырмасы чоң. Балдарды соревнованияга апарганда дагы өзүң күрөшүп анча чарчабайсың, балдарды карап, антип минтеп, прием үйрөтүп чарчап каласың да. Ошондой айырмачылыгы бар. Ушул деңгээлге чыкканыңызга сөзсүз түрдө бирөөлөр себепкер да. Кимдерге ыраазычылык айтасыз? Биз биринчиден үй бүлөбүз эртең ысык тамагыбызды кылып, кечинде дагы ысык тамагыбызды кылып, тосуп алып, апабыздын патасы, анан мурда атабыз пата берет эле. Андан кийин ушу деңгээлге жеткирген биздин ушу Арслановдун чоң палубаны, Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, дүйнөлүк чемпионаттын призеру, Азиянын чемпиону, солдат палубан, Кайман аты менен солдат палубан биздин устазыбыз болот. Чоң турнирлерге чыкканда Жалал-Абадта ушу биздин спорт школанын директору Аканов Чыңгыз агай бар. Ушу палубандарга ыраазычылык билдирем, ушундай деңгээлге жеткенибизге себепчи болгон. Негизгиси биз эми Алладан сурайбыз. Алла ушундай биздин алдыбыздан жакшы тренерлерди, жакшы жетекчилерди чыгарып атат. Кудай кааласа бардыгы жакшы. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Постоянно биздин элибиз мурда чемпионаттан келсек чогулуп тосуп алат эле. Ошондой жаштыгыбыздан кызыктырып, мотивация берип, азыр дагы телевизордон көрсө, куттуктап, жолдо көрсө, ушундай жакшы каалоо тилектерин айтып, анан аксакалдар ак патасын берип, элибизге дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эл ушу залды ачып жардам берип, элдин салымы менен ушу залдар ачылып, эл балдарын жөнөтүп, ишенип бизге. Элибизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Терең. Сиздин артыңыздан да ээрчиген жаштар көп да. Сиз өзүңүздү кандай тараптан, кандай үлгү болуп атам деп эсептейсиз ошо жаштарга? Бизди артыбыздан ээрчиген жаштарга биринчиден ичкиликтен, түнү бекерчи жүргөндөн, жөн жок жүргөндөн, ушулардан эрте жатып, эрте тур, сабагыңа эрте кел, тренировканы убактына кыл деп ушундай айтып, анан
чемпионат соревнованияларга апарып, туура багытта жаштарды алып кетип атабыз деп ушундай ойдомун. Арсланбап алыш спорт клубунда 10 сборный чоң бала, 18ден жогору. Анан 18ден ылдыйы 10 бала, сборный 20 бала, сборныйда Арсланбап сборный. Даяр, булар. Бардык турнирлерге катышат. Сборный немеге бара берет. Анан новичоктор бар. Новичоктор көп. Алар баягы 2 ай 3 ай келип дагы токтоп калат. Ошондойлор бар. Алар 100ге жетип калат. Основной сборный 20 бала машыгат. Спортта Айбектин өзү арактердүү бала. Кылам деген нерсесин кылып келген. Ушул малга чейин спортчулардын алды деп билем. Досум тездиги, анан акылдуулугу, анан көп машыгат. Бардыгы спортсменде ошо 5 нерсе табылыш керек дегендей 5 нерсе табылат досумда. Өзү аябай жакшы. Адамгерчиликтери, пикирлеши, адам менен элди башыркашы, жаш балдарга жакшы үлгү боло алат. Анан биз кичинелигиндей немеге түшүп калсак досумдабай машыгайлы жүр бир чемпион болушубуз керек деп постоянный мен дагы неме кылып турат. Досумга Алла Таала берди, чемпион болду. Дагы bundan дагы жакшы ийгиликтерди каалайм. Жакшы тилектерди каалап калам досума. Биз таш менен ыкмага иштейбиз. Кайтарма өзүбүздүн коронка кайтарма приемубузга мына ташты биздин устазыбыз солдат баланы үйрөткөндөй кылып иштейбиз. Ушудан эми канча жол кыласыз эми? Будан 10дон 4 подход, 40 жол. 10дон, бир жумада. Мынандайдан 10ду кыласыз. 10ду кылабыз, анан эс алып дагы. Бул канча килограмм дедиңиз? Бул бир жагы 30дан экөө 60 килограмм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен чынын айтайын муну араң ушундай көтөрдүм. Демек бул кыргыз күрөшү, алыш күрөшү мындай ар бир адам эле ушул спорт менен алек боло бербейт дегенди түйүндүрөт экен да. Ушуну иш жүзүндө көргөзүп берсеңиз. Бул ошо ыкмабыз азыр. Кайтарма приемубуз ушу. Мындай киргенде мына отуруп туруп мына отуруп киресен, отуруп кирип туруп мына үзүп аткан тиккеленесен. Тиккеленип туруп мына тепесен. Түшүнү? Ошо. Молодец. Жакшы. Дени сак улут, бакубат өлкө, биз спорт сүйөбүз, спорт менен жашайбыз. Спорт биздин жашоо. Ишле. Машыгууга кечикпей келип, анан түнү кеч жүрбөй, убагында уктап, эртең менен эрте убагында намазга туруп, анан дагы мындай туура эмес аракеттер болсо, залдан, командадан четтетебиз, билесиңер, а? Ошон үчүн мындай спорт сүйүп, спортко ынтылып, келечекте чемпионаттарды, ийгиликтерди багынтып, ушундай элди, журтту, үй бүлөнү сүйүнтө турган кылып,
тренерлерди сүйүнтө турган кылып, катуу машыгып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Айбек Камолов кандай шартта, кайсыл жерде ушундай ийгиликтерди багындырды. Мен ойлоп калдым, демек ар бир адамда аракет, мээнет, эмгек керек экен. Эмне дейсиз? Ар бир спортчуга ушундай аракет, тырышчаактыкты каалайбыз. Жолугушканча.